Бул болсо кадимки эле биздин нарынын ат башынын коюдун жүнү. Чет өлкөлүк илимий изилдөөчүлөр кадимки эле малдын жүнүнүн курамында өсүмдүктөр үчүн пайдалуу азык заттар бар экенин аныктаган. Бул ачылышты окуган Адилет Жапаров топурактын ордуна жүндү пайдаланып, ага өсүмдүктөрдү отургуза баштаган. Азыр айыл чарбасында ушул кокос субстратына конкурент болобуз десек, ушуну биз сырттан экспорт кылбай, биз тескерисинче импортко чыгабыз десек, анда биз ушул кайра иштетүүнү колго алышыбыз керек. Жүндү составында жана айтып кеткендей эле калий, кальций, сера, азот бар, 10% азот бар. Азот эң негизги питательный вещество. Бул кокос субстраты, бул губка, резинка сыяктуу. Мында деле өсөт, бирок бул жүн, таза жүн, эчтеке кошулган жок. Бирок экөөнү топуракка отургузсак, бул чирип кетпейт. Бул жүн чирип кетүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Окутуучу Тинатин Олжобаева гидропоника ыкмасы менен сууга таттуу калемпир бадыраң отургузуп, күнөсканага караганда 2 айга эрте түшүм алган. Бул гидропониканын негизги өзгөчөлүгү же болбосо негизги функциясы десек, бул жерде биз жашылча жемиштерди өстүрөбүз. Тез өскөндүгү, экологиялык жактан тазалыгы жана жеткиликтүүлүгү бул артыкчылыгы болуп эсептелинет. Жашылчаларды өстүрүүнүн дагы бир негизги артыкчылыгы бул жерде өсүмдүк 2-3 күндө гана өсүп чыгат дагы. Ошо технологдор башка экинчи тамак жасап чыкса болот, же болбосо кайра иштетишет да. Ушундай жашылчалардан смузи жасап чыгышты. Айыл чарбадагы илимий изилдөөлөрдү колдоп, жер ресурстарын үнөмдүү пайдаланып, тажрыйба алмашуу Нарын регионалдык көп тармактуу институтунун агрардык техникалык факультетинин негизги максаты. Мындан улам окуу жайда Евразия Тынч океан университеттер түйүнүнүн колдоосу менен жер ресурстарын комплекстүү башкаруу борбору ачылды. Бул тармактагы талкууга чет элдик профессорлор катышты. Биздин университеттер аралык илимий борбор 2000-жылы түзүлгөн. Андан бери 100дөн ашуун мамлекет мүчө болуп кирди. Бир эле айыл чарба тармагы эмес, бардык илимий тармактар камтылат. Биздин башкы максат кайсы өлкөдө кандай көйгөй бар, жаратылышка, коомго, аба ырайына зыян келген маселелер барбы? Ушуларды изилдеп чечүү көйгөйүн издеп келебиз. Бул минтип Нарынга Жакшынакай борбордун ачылышын жасадык. Алдыда көп пландар бар. Жолугушууда экология багытындагы көйгөйлөр көтөрүлүп, аларды чечүүнүн жолдору талкууланды. Чет элдик профессорлор айтылган маселелерди илимий жактан изилдеп, тиешелүү мамлекеттик органдар жана эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте чечүүгө көмөк көрсөтөрүн билдиришти. Алина Санкулова, Жеңиш Абдылдаев, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары.